Borgu çan çıgat. Borguan çandı görgende enne kengin can çıgat. Atandın görgende borguan çandı karasa. Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына өткөн берүүбүздө биз Ноокен районундагы Серия жайлоосуна болгон сапарыбызды көрсөттүк элек. Ал эми бүгүн болсо ошо Ош областынын Алай районундагы Алтын Мазар деген жерге барып келдик. Бул жолу биздин сапарыбызды уюштурган кыргыз элине белгилүү болгон жазуучу Муса Сапаев аксакал болду. Мына ошол кишинин жетегинде Алтын Мазарга барып келдик. Бул Алтын Мазардын тарыхына токтоло турган болсок, кадимки Чыңгыз хандын убагында, Чыңгыз хан мезгилинде Тоюн хан деген хан менен Ван хан деп Кытайдын императорлары тарабынан атак алган ошо Ван хан менен алды менен ал Чыңгыз ханды колдогон. Кийин Чыңгыз хан менен тирешкенде Ван ханды Чыңгыз хан өлтүрүп, анын уулу Күчүлүк хан согушуп отуруп, качып кыргыз жергесине келген. Мына ушул жерде Баласагын шаарына келип, Күчүлүк хан Баласагында ал убакта ошол мезгилде кидандар, кара кытайлар ээлеп турган экен. Кара кытайдын ханы менен мамиле түзүп, анын жалгыз кызы бар экен, карып калган хан менин кызымна үйлөн деп кызына үйлөнүп, кийин мен өлгөндөн кийин ордума хан болосуң деген экен. 1-2 жыл күтөт Күчүлүк хан. 80ден ашкан кидан ханы тиги дүйнөгө узабай койгондон мен буну күтүп жүрө беремби деп өзү өлтүрүп турган ордуна хан болуп алган экен. Мына ушул Күчүлүк хан бул христиан дининде болгондуктан Баласагын шаарында жашаган мусулмандарга бир топ кысымдарды көрсөтүп жиберген экен. Кийин Чыңгыз хандын ноёну Жебе келип абалды билгенден кийин жанын жебелерине кат жазып, эгерде силер дарбазаны ачып берсеңер, шаардын биз анда силердин диниңерге уруксат беребиз деген каттарды жазганда бир топ мусулмандар Баласагындын дарбазаларын түндөсү ачып берип койгон. Мына ушул жерде Жебенин аскерлери келип Күчүлүктүн аскерлерин кырып ийгенде качып отуруп Алай жергесине барган экен. Бирок ошол Алай жергесинде дагы ошол татаал жерге качып барса да артынан Жебенин ноёндору жетип барып Күчүлүк ханды аскери менен кырып салган экен. Күчүлүк хан бул Найман уруусунан. Мына ушул Күчүлүк хандын 800 жылдык мааракесин Найман туугандарыбыз белгилеп, мына ошол жерге барып тартып келдик. Сиздердин назарыңыздарга Алтын Мазарга болгон сапарыбызды тартуулайбыз. Алтайдан Кашкар аркылуу Алай өрөөнүнө келген 800 жылдыгын белгилеп атабыз. Мына көлдү Алтын көл деп аталат. Бул жасалма көл, мына жээги колдо тазаланып жасалгандыгы айкын эле көрүнүп турат. Мунун тарыхы мындай: Күчүлүк хан ал билген Чыңгыз хандан жеңилерин. Ошон үчүн элди кандай сактап калам деген ой ага башында эле келген. Биринчи Күчүлүк Алмалыктын казынасын ээ болот. Андан кийин бул кыргыз тарыхында да бар. Мына өзгөнгө келип, Караханттерди басып алып, Караханттердин казынасына ээ болот. Андан кийин берги Баласагындан качканда, ошо Баласагынын да алтынын көтөрө качып, кийин Кашкарга баргандан кийин Кашкарга Жебе ноёнун келишин күтпөй эле Кашкардагы казынаны дагы жүктөп, ушул Кашкар, Эркештам, Алай өрөөнү менен
өткөн чоң баягы жибек жолунун чоң бутагы бар. Ошол бутагы анан төөлөргө жүктөп ушул жака жөнөтөт да. Максат эмне болгон? Ал Кучулук-хан билген да. Вот элди кантип сактап калыш керек. Тоодун арасында эгин жай болбосо, башка болбосо, демек бир эле жолу болгон. Ошо казынанын күчү менен анан Алай өрөөнү аркылуу жибекке жолу баягы Кытайдын Сиан шаарынан чыгып Иримге чейин 7200 чакырым. Ошол 7200 чакырымга кеткен жол ошо Алай өрөөнү менен өткөн. Бул баягы Марко Поло өзүнүн дүйнөнүн ар түрдүүлүгү жөнүндө деген китебинде абдан жакшы жазган. Ал 17 жашында чоң атасы Маттео Поло менен ошо Алай өрөөнү аркылуу өткөн эмеден Иримден чыгып Кытайда Пекинге чейин жеткен билебиз. Мына ошол 7 казынаны алып келгенден кийин мына ушул жерге келип ошол казынаны кантип сактап калыш керек. Алып келиш бир маселе, аны сакташ керек да. Анан ошонун бир жолу мына ушуну тапкан, мына Жасалма көл, бул Алтын көл дейт. Бул адамдын боюндан болгон көл. Анан баягы ошо Кашкардан алып келген баягы чакан кичине кумураларга алтынды салып, ушул көлдүн ортосунда бекиткен. Анан могу жерде курулуш жайы бар, анда көрсөк болот. Анан баягы байыркы адамдар сүзгөндү билген эмес да. Анын өзүнүн адамдары болгон. Керек болгондо ошолор барып көлдүн түбүнөн чуңкуп алып чыгып, анан кышында бул жер тоңуп калган бuz болуп. Муну карап отуруштун кереги жок болгон. Кучулук-хан мына бул жерде боз үйлөр турбайбы? Өзү ошол жерде жайында баягы эмеден монголдор такай акмалап жүргөн да. Жайында ушул жерде туруп, анан кышында жана кулчуда болдук го, ошол жака көчүп барган. Ошон үчүн бул жерде Алтын көл деген ошол алтынды сактоонун бир сыры ушундай болгон. Анан мунун жогору жагында Күмүш көл деген бар. Абдан оригиналдуу, коон сыяктуу көл. Суу келген да жери жок, суу агып чыккан да жери жок. Бир деңгээлде турат. Эми азыр биздин убактыбыз болбой атат. Ал Күмүш көлү. Анан могу жакта Акча тоосу деген бар. Азыр ошол Акча тоосу жака басса. Кучулук-хан келип ушул жерде өзүнчө бир ордо куруп жашап жүргөндө ушул жерге ошо хандын белгиси катары жазган. Мына биз жазууларды көрүп турабыз. Мына могу жерге келип таштарды тизип жазган. Жердин ташы эмес, кайдан келгени белгисиз. Жалтырап өзүнчө эмеси бар. Мана бетинде эмеси бар. Жазуучу майда тамгадан. Мына көрдүңөрбү берке? Мына. Көрдүңөрбү? Точка. Точка мондай болуп жазуусу бар. Муну баягы эме кылыш керек да. Муну тике тургузгула эле, өзүнүн көркүнө барат. Мына ушу ташты хан белги катарында ошо Кучулук-хандын өргөсүндө турган дейт. Анан могу жеринде ошо хан белги чегерилген экен, ошону келип мына көрүп турасыңар. Атайлап чагып кеткен.
тарихи археологиялық естеліктер. Мынау біз бірінші қатарда көрген қатарынан. Илимде қандайдыр бір атақты кішілерге, батырларға, бектерге өз уақытында арналып қойылған мүрзө белгі қатары есептеледі. Орысша поминальный награды деп қояды, наградке. Сол ескеру қорым таштарда. Азыр біз есептесек, 14 ошондой қорым таш бар екен жерде. Эгер чындап эле күчтүү кан менен байланыштуу болгон болсо, Алтайдагы, Монголиядагы, Чыгыш Казакстандагы ушундай ескерүү таш коруктары демек кандайдыр деңгээлде наймандардын кешеси болуп чыгат. Жергиликтүү эл азыр отуңуздар айтып атат. Күчтүү кандын ташы күчтүү канга байланыштырып. Мезгилин тактап келгенде кечки Түрк торунун мүрзө курулуш жайларына балбал таштардан кийинки этаптагы мүрзө курулуштардын таштары ушундай кыргызча таш мола дейт. Орусча каменный стела. Белгилүү бир уруу башчыларына, хандарга, атактуу адамдарга аталып ушундай таштар орнотулат. Бул кадимки эле кыргызча мола таш. Көрүп турасыздар, бул таш көк таш. Бул жерде бул таштын породасы жок. Азыр бир 2 чакырым жогорулаганы көрөбүз. Бул таштын породалары ошол жактан алынып келинген, иштетилген, мына көрүп атасыздар. Кырларын чыгарган. Эгер чындап эле ушунун бир капталында тамга же бир белги болуп кийин чабылып кеткен болсо, кайсы бир көрө албаган душмандары алардан катуу жабыр тапкан. Үч алган катары бааласа болот. Акча тоосу деген анда чоң үңкүрлөр бар. Бая Кытайдан жөнөгөндө Кусулукхан жибек жүктөйт. Ошол жибекти ошол үңкүрлөргө бекиткен. Анан ал акча тоосу деп аталган себеби жибек акчанын ролун аткарган да ошол кезде. Парча деп койгон. Мына кол жоолуктун көлөмүндөгүнү ошол 1 парча, 2 парча, 3 парча деп ошо парчага эсептеп, анан экинчи өлчөмү кийимдик болгон. 1 кийимдик, 2 кийимдик деп анан ошону бая малга алмаштырып, даңга алмаштырып, ошол баягы элдин керегиге жараткан. Ошон үчүн мына могу чоң зоо, чоң үңкүрлөргө ошол жибекти бекитип акча катары пайдаланган. Ошодон мына акча тоосу аталып калган. Азырга чейин элибиз акча тоосу дейт. Урматтуу жолдоштор, мына жерде биз ырым таш деп коет, күлөө таш деп коет. Ошондо турабыз. Мунун эмеси мындай. Мисалы, бир койду союп, ошол койдун бардык ичиндеги органдары коюла турган неме бар, жасалган. Мына моуларга бөйрөгүн коет. Моунда мисалы жүрөгүн коет, могу жерге өпкөсүн коет. Анан наргы эмелер көрдүңөрбү? Карманча. Буларга жиликтерин койгон. Анан ошону коюп, ушул кандайдыр бир мезгил тургандан кийин баягы өңү кандай өзгөрөт. Ошол өзгөрүүгө карата анан баягы эртеңки күндү, келечекти баягы болжолдоп айтканда ырым. Анан кээ бирөөлөр айтат, ошондой кылып коюп, ушуларга салып. Анан ошол жерде бата кылып, анан ошону баягы түлөө катарында ошо эме же ошона ушул биздин бабалардын руху ошо ташка сиңип калган. Ошо таштан жанагы этке сиңет. Эттен анан кийин баягы жеген адамга сиңет деген идея менен ушундай эме болгон. Мунун чукурлары колдо жасалган. Көрүп турасыңар, таш өзүнөн өзү эч качан мындай болбойт.
балаларды мына бул көп жык. Ушундайлар көп, э? Могул немен тоонун бетинде да өтө көп. Белгини көрсөтөт. Анан жүргүлө Найман ташка барабыз. Бетинде жазуу ушул баягы наймандардын алфавитинде Найман деген жазуу бар. Мына бетинде. Мына көрдүңөрбү? Мына издери. Анан наркы турбайбы? Наркыда ошол точкеси менен кандайдыр бир эме болгон, ырымдалган таш деп айтышат. Мына көрүп турасыңар, урматтуу жолдоштор. Бул ошо Найман таш биздин бабалар ыйык бир белги катарында келип ушул жерде ата бабалардын тарыхын эскеришкен. Эми мында табышмак таш дегени бар. Табышмак таш дейт. Бул кандайча мындай болуп калгандыгын эч ким так эме кыла албайт. Бул бир таш жарылып кеткен эмес, атайын кол менен үйүлгөн мына. Себеби дегенде эмелери жиктери дал келбейт. Анан ошо биздин бабалардын айткан уламышы боюнча ушунун астында кандайдыр бир хан белги же хандын кылычы бир ыйык нерсе коюлуп, ошонун үстүнө ушундай жасалган. Ошо табышмак бойдон ушул бүгүнкү күнгө чейин табышмак таш деп аталат. Анан мунун ар жак бетинде өзүнүн жазуулары бар, азыр барып карайбыз. Ошол илгерки эмеден белги түрүндө жазуусу бар. Анан көпчүлүгү точке түрүндө мына моундай точкелер мындай болуп, моундай болуп кеткен мына көп майда точкелер. Ошол точкелерди мындай чоңойтуп караса, ошол байыркы илгерки ошо Найман алфавитинде кандайдыр бир жазуулар чыгат да, мына ошол таштын бетине ошого пайдаланган. Мына могул жерде даана эле көрүнүп турат. Мына могул жерде мындай болуп жазылып ошо моголар менеке көрүп атасыңарбы? Ушундай майда тешиктер ошол жерде ушул таштын кандайча болгондугу жөнүндө белги кандайдыр бир маалымат бар деп атат. Азырга чейин бул чечиле элек. Бул илимий дагы изилдөөнү талап кылат. Урматтуу туугандар, ошо Күчлүк хандын Кыргыздын бир топ урууларыны Алтайдан Кашкарга алып келип, анан Чыңгыз хандын кандуу кызыл кыргынынан сактап калам деп элди Кашкардан алай өрөөнүгө алып келип, анан ошо Тамир тоосунун койнуна бекитип сактап калган. Анан ошол жерде өзү да калган. Ошол жерге келдик. Ошол окуяга ушул август айында туп-туура 800 жыл толду. Бул бүткүл дүйнөлүк тарыхта бар. Бул жөнүндө англичандар, француздар, кытайлар менен монголдорду айтпай эле коелу, айрыкча голландиялыктар, шведтер теңири жазган бүткүл дүйнөлүк медиага кирген. Бир гана милдетибиз ошол урпактык өзүбүздүн мойнубуздагы бир вазифаны аткарып коюш. Ошол улуу вазифаны аткарып атабыз. Бул жердин тарыхы мындай, мына жердин батаканасы. О жеринде кичинекей эмеси бар, ону маслихатканасы дейт. Ошол жерде маслихат айтып эме кылган, мына жерде отуруп
бул жасалма дөңсө мына байкап көрсөңөр болот тегизден. Анан бул жерде Кушлуккан коюлгандыгы көпкө чейин жашырып келди. Баягы 1934-жылы азыр барабыз теги жерде. Бул жерде күмбөз ушу жерде болгон. Күмбөзүнү талкалап кеткенден кийин аны тизге барганда эми узун окуя, бул жерде убакыт албайын. Элди көчүргөн, бул жерден көчүрмө кылып. Зордукча көчүрүп кеткен. Анан ошондо 3 аял, 1 эркек, 6 эчки, 1 уй менен ауылды жакта мама деген токой бар, ошондо бекинип калып калат. Анан келишип ошолор Кушлуккандын күмбөзү деп жыгаштар тура болду. Эмен таш. Ошону көрсөтүп жүрүшкөн. Ушул жерде деп тигинде азыр барсаңар болот, кийиктин мүйүзү бар эме. Эмне үчүн муну жашырган? Ар кандай көркөөлөр келип, же башка бир ой менен бузуп кетпесин деп бул жерди жашырбай таш менен жаап. Бирок мына могу жерде белгилерден эле билип, бул мындайча мынеке атайын жасалып, эме жасалган, мына моундай болот. Кайдыбал коюлган. Анан мына могу таш айтууга караганда ушу ташты томолотуп жеткизип ошону белги коебуз деп, бирок жеткире албай ошол жерде калып калат. Могу таш. Могу жалпак таш астына коюлган таштары да бар. Мындай таяп койгон. Күчтөрү жетпей адамдардын ошол жерде калып калат. Анан эми биз мына ылдый жакка басабыз азыр. Кушлуккандын табытынын үстүнө ушул жерге коюлган. Муну болсо былтыры ошо 800-жылдыкка карата Наймандар ошолорго карата ошо калыбына келтиргенбиз. Анан эми буяка жүргөндө маселени ишке ашырган адамдардын мынакей ошолор жасаткан, ким алып келип койгон, мына бул жерде маалымат бар. Көп жыл бою мына могу жыгаштарды тартып эме кылгыла, Кушлуккан ушу жерге коюлган деп тиги жерди жаап жашырып, үстүнү билдирбей коюп коюп, ушуну көрсөтүп жүрүшкөн. Себеби бирөөлөр баягы көркөөлөр деп коет, же башка бир максат менен тиги Кушлуккандын эмесини табытын ачып, ошого бир мындай бир зыянкеч эмелер, аракеттер жасалбасын деп, мына могул жыгаштарды бүйүп, анан ошо баягы зыярат кылып келгендерге ушу жерди көрсөтүшкөн. Кушлуккан ушунда коюлган деп. Анан тиги алдында турган күмбөз бул кийин эле жасалган. Ошо бир кылымдын ар жак бер жагыда эми бир бала коюлган дейт. Бул жерде бир эки адамдын табыты бар. Азырга чейин ким экени белгисиз. Эми ылдый жагына өтөбүз. Урматтуу туугандар, бул мынау таш мечит. Болжол менен бул мечитке 6 кылымдын ар жак бер жагы камтылган. Ушул мечитке, ушул ыйык жерге келген адамдар намаз окушуп, ушул жерде Куран окушкан. Мына эми могу жери мынакей мехраб, мынакей турат. Эме кууланы карап, могу таштын бетине ошо намаздын убактысы жазылган. Эме кылып. Анан бул жерге келебиз, могу жерде мындай секче ташы болгон, ошол жерде Куран китеп сакталган. Бул таш мечитти да айтууга караганда үстүндө арча устундар менен жабылган. Ошол эле кийинки келген атеисттик отряддар арчасын алып ыргытып, анан бирок могу таштар ошо талкаланбай ошо калып калган. Биздин бир бабалардын ыйык жайы.
Кушулукханды жергиликтүү эл Күчү бий деген. Бул Күчү бийдин казынаканасы деген легендасы бар. Мына көрүп турасыңар, бул жердин материалы тетиги сайдан көтөрүп келген. Ошол жасалма. Бул жергиликтүү эл мешокто кап деп коет. Ошо капка салып, ошол жактан баягы мелдешип, ким канча кап көтөрүп келет деп ушундай сыйлык эме кылып кушлук өзү жасаттырган деген легенда бар. Анан мына могул эме таш 1934-жылы ошол атеисттик отряд эмени кушлукканды күмбөздү капкалагандан кийин ушул жердеги наймандар Кудайназар шайык өзү баш болуп көтөрүлүп, анан баягы атеисттик отрядты алар 12 адам командир менен 13 адам болгон. Ошонун баардыгын тең жок кылган. Кийин анан ошол командирди басмачылар менен күрөшкөн баатыр катары ушул жерге койгон. Ал эми анын жоокерлери мына көрүп турасыңар, дөбөлөр. Ушул тегерегинде жана солдаттары ушул жерге коюлган. Бул дөбөнүн аты ошо Күчү бийдин мындайча айтканда Кушулукхандын казынаканасы. Айтууга караганда бул дөбөнүн астында кандайдыр бир нерселер катылган. Бул археологиялык изилдөөлөр боло элек. Анан келечекте мен ойлоймун дагы изилдөөлөр өзүнүн бир сырын ачса керек. Бул ошо боюнча турат. 218-жылы Кашкардан элине ээрчитип келгенден кийин Кушулукхан ушул азыркы мына тегиздикке жайгаштырып ушунда жашап калат. Анан ошондо ушул жерде каза болгон, анан жана биз Найман таш дедик, ошонун тегерегинде чоң салгылашуулар болгон. Ошондо каза болгон жоокерлерди алып келип ушул жерге койгон. Мына коюлуу стилиден эле ошол Алтайдык стилде коюлгандыгыны окумуштуулар өздөрү келип далилдеп кетти. Келип көрсөңөр болот. Могу жери анан мына могусунда кичинекей каанат бар. Эки жагында эшиги бар. Өжүрөсү. Ошол болот. Мунун мындай мына бул коюлуу стилинин өзү ошол Алтайлык стилде коюлгандыгы мына могу жерден ушул эмен анан таштан жасалган бул көп жылга тура турган бул. Ушунан бир чоң бир тарыхый далил алабыз да. Бул эл Алтайдан ушу Кашкарга өтүп, анан кийин биздин ушу Памир тоолорунун коюна келген. Мындан башка дагы эми абдан көп жерлерди бул жагын карасак болот. Анан бул жайкананын көбүнү мына сел басып кеткен могу жер. Кар көп түшүп, кар эрип ошоктан эме болгон. Могул турган мына тегерете байкап көрдүлөр. Бул 4төн бири гана. Ошо 4төн бири аягы калган. Ошо баягы анан буга кийин ушул жергиликтүү жашоочулар да койгон, алар могу жогору жака коюшкан. Негизинен ошолордун жайканаларынан эме сел басып кеткен да. Мына ушул жерден биз тарыхтын каяктан чыгып, каерге уланган бир ширендисини, биригүүсүнү, бир мындайча айтканда жуурулушуусуну таап отурабыз.
ушул улуу бабаларыбыздын рухуна арнап ошолорго ниет кылып келип отурабыз. Ошол улуу бабаларыбыздын руху, ошолордун деми, дымагы, энергиясы кыргыз элине колдоп жүрсүн, сактап жүрсүн. Биздин кыргыз элинде дагы өзүнүн кара башын, кара жанын эмес, Кушлукхан сыяктуу, башка бабалары сыяктуу кыргыз элинин келечеги үчүн өзүнүн өмүрүн, жүрөгүн сайган мыктылар көбүрөөк чыксын. Биздин тилегибиз ошол. Биздин келечек муундар, урпактар биз менен сыймыктана турган болсун. Биз менен эле эмес, бүткүл дүйнө эли там бере турган болсун. Кана эмесе, амин. Амин. Аллаху акбар. Сапарыбыз байсалдуу болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей Алай районунун, Ош областындагы Алай районунун Алтын Мазар деген бийик тоонун арасындагы керемет жайда болдук. Мына ушул жайдын агып аткан суунун наркы бети Тажикстандын жери экен. Ал жерде тажикстандык биздин коңшуларыбыз алтын кенин иштетебиз деп иш башташкан экен. Ал эми берки жээкте бирин экин гана Кыргызстандын малчылары турук алышкан экен. Мына ушул жерге болгон саякатыбызды көрдүңүздөр. Шуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүбүздө биз Нарын областындагы, мурдагы Тянь-Шань районундагы Каратал Жапырык деген керемет жерге саякатыбызды улантабыз. Orgu çan çıkar, orguan çandı görgünde ne kengin can çıkar. Atandın görgünde orguan çandı karasa.